эжекенин баскандай деп эркелетип эле. Ан сайын согончогун көтөрүп алып, түз эч кимди укпай келип анан ошо математика адистигине тапшыргам. Мен негизи табиятыман математиканы жаман көрөм. Пафосту сүйлөп атып, анан балдардын математика болгон жек көрүүсүн өзүбүз пайда кылып алабыз да. Турмушта эч пайдалана элекмин да. Мага сын айткандардын баардыгысы азыр сүйүнүшөт да. Демек сен туура эле кылган экенсиң депчи. Атактуу болгон кандай экен? Мугалимдер дагы элге таанымал болуп, мугалимдер деле жылдыз болсо болот экен го дегенде ушунчалык сүйүнөм. Демек мугалим болуп туруп деле ушундай ийгиликке жетсе болот экен да, үй алса болот экен да дегенге окшош ушундай бир. Мисалы синус, косинус, тангенс дегенди матрица эмне буларды мен турмушта кездештире элекмин. Ошентип отуруп эле анан балдар эмне болду? X'ка X согуштуга 2X болду. Эмне болду? Балдарга ушундай маселелерди берүү керек. Аягында чыккан тыянактан бала деп кайсы бир турмуштук кырдаалында өзү баалай билиш керек. Жакшы, сиз мындай аябай идеалдуу математик мугалимдин образын берип атасыз да. Математика илими поэзиядан карыз. Ушундай ыр жазууга дарамети бар болгон кыздарды математикага алып кетип калган үчүн уулуганын бороондун угуп жатчу шарт боюнча кыш болуш керек эле. Ушул сиздин мугалимдик карьераңызда сизди капа кылган учурлар болду беле? Болгондо дагы экинчи мугалимге артыкчылык берип, окуучулардын алдында айтып ийдим. Сен эмне бала болбодуң беле? Сен бала болуп шоктук кылбадың беле? Мен жакшы башкаруучуну кол алдым да, мыкты аткаруучу болуп бере алат экенмин. Бардык эле жаштар да директор болсом, жетекчи болсом деген мындай мүдөлөрү бар да. Кайсы бир жерди алсын, 5 жылдын ичинде чындыгы результатты көрсөтүп, гүлдөтүп өнүп туруп койсо. Бир жаман акындын ыр жазбай койгону бул адабиятка пайда. Бир тренер катары айтыңыз, ушу Сингапурдун методикасынын эмне укмушу, эмне керемети бар экен? Турмуштан алыс эмес, чыныгы турмуш менен байланышкан гана маселелерди беришет экен да. Эгерде сиз мугалим болбой калсаңыз, кандай турмуш күтмөк? Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Биз буюрса алгачкы көрсөтүүсүн тартып атабыз. Мындан кийин билим берүү, илим, тарбия, маданият багытында атайын бир маектерди берип туруу үчүн Таалим деген подкаст уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстанда абдан жылдыз болуп аткан, маектерден чарчап турган каарманыбыз, коногубуз десек болот. Бул жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын жеңүүчүсү, президенттин колунан батир алган, кубанычы койнуна батпай турган Каныбекова Назгүл эжеке. Кош келипсиз, Назгүл эжеке. Негизинен биз буга чейин сизден аябай көп интервьюлар болуп атат. Бул үйдү кантип алдыңыз, башка биз буларга токтолбойбуз. Бүгүн биз сиз менен негизги эле ушул мугалимдик кесиптин өйдө төмөнү, жакшысы дегендей түйшүгү, ушул сыяктуу бир мааниде маек куралы деп турабыз. Кубанычыңыз кут болсун. Дагы бир жолу буюрса ээн эркин кенен кесир маектешебиз. Бул подкасттын көрүүчүлөрүнө, мугалимдерге, кесиптештерибизге албетте бир пайдасы болсун деген ниеттебиз. Менин алгачкы эле суроом сизге бул кесипке, болбосо мугалимдик кесипке кантип келип калдыңыз? Же болбосо эмне түрткү болду? Анткени мугалимдик кесипке баш уруп көп жаштар учурда мындай барууну каалабайт. Мына ушул боюнча алгач баштасак. Рахмат. Биринчиден, бул мугалимдик кесип менин эң кичинекейимден арзуу кылган кесибим десем болот да. Бир туугандарымдын арасынан ата-энем деле мугалим эмес болгону, бул нерсеге мен көбүрөөк өзүмдүн мугалимдеримден таасирлендим деп ойлойм. Анткени эң биринчи эле балдардын, кыздардын идеал туткан адамы анын алгачкы мугалими жакшы болсо да, менин дагы эң алгачкы мугалимим аябай ушунчалык сулуу эжеке болчу. Оозунда алтын тиштери күлгөндө жаркырап эле турат эле. Ошол эжекени аябай жакшы көрүп, анан эжекемин дагы көп түрткүсү болгон, көбүнчөсү класста жакшы жетише албаган, шаар окуй албаган окуучуларды мага экөөнү байлап берип коет эле. Экөөсү тең менин кошунам. Анан азыр ошол классташтарым күлүп калат. Сен биздин эжекебизсиз депчи. Кээде мага эжеке деп тийишет. Анан ошол окуучулар келгенде үйгө да келишет болчу, баягы тапшырмаларын көтөрүп келип.
Андайда мен баягы атам жасап берген селкинчекти биринчи мени терметкиле дейм. Алар мени терметет. Анан өзүмчө эле кыскасы аларды жумшайм, кээде суу алып келип бер дейм. Анан баардык өзүмдүн ойноп алгандан кийин анан алардын тапшырмасын аткартууга жардам берем. Эгерде ал окуучулар тапшырманы жакшы жасабай калса, эжекем мага 2 коет болчу. Анан кадимкидей менин жоопкерчилигим өтүп калган эле ушул 2 балачы. Кадимкидей ал экөөсү үчүн кыжалат болуп, эртеңкиге тапшырманы аткардыңарбы деп кээде үйүнө барганда күндөрүм болот эле өзүм. Ушул экөөнүн аркасынан 2 алып калбайын депчи. Ошентип ойногонум, эжекемдин түрткүсү болуп отуруп, мен ошол мугалимдик кесипти кичинекейимен арзуу кылып, эңсеп жүрүп, анан кийин келген кесип. Көп маектерде айтып жүрөм, мен алгач бул кесипке келерде бир башым маң болуп барып, медицинаны тандап алып туруп анан кайра өзүмдүн багытымды таап кеткендигимчи. Ушул нерсе өзүмдүн жүрөгүмө өзүм эң ыраазы болгон, жашоомдогу эң ыраазы болгон жер каер десе ушуну айтат болчумун да. Сөзүңүзгө аралжыда кантип сиз медицинаны тандап медицинага барып калдыңыз да? Сиз деген кичинекей кезиңизден эле бир тубаса бир мугалимдик жөндөм болсо, үйүнө чейин барып тапшырма сурасаңыз балдардан, анан кантип медицинадан адашып барып калдыңыз, болбосо кантип кайра андан кайттыңыз дегенде анан ошого эле улай жооп бересиз го. Ата энеңиздин пикири, атаңыздын, апаңыздын пикири менен эсептешкенсизби? Алар сиздин мугалим болушуңузга мындай кызыктар беле, сен мугалим болсо деп кыялданат беле? Мисалы менин азыр 5 балам бар. Бирок бир да баламды мугалим болосуңбу десем жок деп айтат да. Бирок мугалимдин балдары. Сиздин ата энеңиз буга макул беле? Балалык чагыңыздагы бир кандай кызыктуу бир учурлар болсо да айтсаңыз. Ата энемин менин мугалим болуп калышыма берген эң чоң түрткүсү мени апам, атам басканын кара басканын эжекенин басканындай деп эркелетет эле. Жаган сайын согончогумду көтөрүп алып, боюму түзөп, анан кагаздан кичинекей сумка жасап алам. Анын эки учуна жиптен илгич кылып, аны ийниме илип алып, андан бешбетер какайып нары бери бассам, атам ушинтип эркелетет болчу, эжекенин басканындай. Эжеке деп коет эле. Ошол нерсе баары бир баланын аң сезимине сиңип жүрүп отура берет экен, ойлоп көрсөмчү. Эмне үчүн багытыман адашып калдым? Азыр өспүрүм куракта деле балдардан кайсы кесипти тандайсың деп сураса, көбүрөөк экиленип турган убагы болот го. Багытын бир так аныктай албай, ушул жалпы республикалык тестилөөнү тапшырганда менде химия, биологиядан дагы балым жогору болуп калды да. Жалпы балдардын суммасы менде Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине бюджеттик окууга жетип калды. Андайда айылда мугалимдерим, ата энем баардыгысы аябай сүйүнүштү. Бул медфака бюджетке оңойчулук менен өтө албайт. Сен окуйсуң, аябай сонун болду деп баардыгысы кубатташты. Анан ошондогу мындай эсма сабал дейминби, же болбосо мындай бир баардык мактоолорго магдырап кеткен убак өзү адамды чынында айнытып жибере турган нерсе көбүнчөсү мактоо болот экен да. Азыр учурда деле мен мактоолордон кадимкидей мен баардык нерсени кыйратып коюп турмун да, жасап коюп турмун да деген бул адамдын өзүнө өзү ыраазы болгон кези аны туура эмес кадамдарга оңой эле түртүп коет экен. Ошондо дагы келип анан медицина факультетине тапшырдым. Биринчи курста эле расписаниядан, жадыбалдан математика деген сабакты көрө албай, аябай бозала болдум да. Бирок физика деген сабак бар экен. Физикадан аябай колумду көтөрүп, активдүү болуп жооп берип аттым. Агай улам мактап коет. Бирок баары бир мындай бир нерсени туура эмес жасап алганымды ичимден ойлоп жүрөм. Же медицина факультетин жакшы бүтүрүп, анан ушул жерге деле окутуучу болуп калса болот го деп өзүмдү өзүм алдап атам да. Ушул жерге окутуучу болуп калам деген максат койдум акыры бир күндөрү. Себеби мен ооруканага барып иштешимди элестете албайт элем. Бирок чындыгында мени мугалимдик кесип баары бир өзүнүн эмеси менен тартып алды. Кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн жиби менен 28 күн гана окуп, анан мен кийинки жылы кайра башынан даярданып, кайра башынан өзүм математика адистигине тапшырам деп таштап коюп кетип калдым. Которулайын десем, биринчи курста алгачкы биринчи семестр которулууга мүмкүнчүлүк жок деди. Анан жок, анда биринчи семестр тиги математикада окуп аткан студенттер баарын окуп коет деп тыгырчылап отуруп анан таштап коюп кетип калдым. Кийинки жылы кайра тестирлөөдөн өтүп, анан өзүм сүйүнүп келип
математика адистигине тапшыргам да. Анда дагы багытыман адаштыргысы келгендер болгон. Эгерде сен бухгалтерияга барсаң математиканын түрүн окуйсуң, ушуга тапшырып көр десе, жок мен дагы адашып кетпейин деп айрым талондордун бирөөгүн гана калтырып калганын баарын жыртып коюп анан келип эле түз эч кимди укпай келип анан ошо математика адистигине тапшыргам. Ушунчалык биринчи семестрде канааттанып сүйүнүп окуганымды айтсам мындай, жашоо ушул жакта экен го дегем да. Демек адам өзүнүн жан дүйнөсү каалап аткан жерге келгенде жыргайт экен да, жан дүйнөсү жыргайт экен. Айрым лекцияларга айрым группалаштарым мындай капа болуп келсе мен сүйүнүп келет болчумун. Себеби азыр Ыраматылык Келдибай Алымкулович өтүп кетти дүйнөдөн, бизге математикадан сабак берет болчу. Ошол агай өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө эч кимге беш койгон эмес экен. Биринчи семестрде мага беш койсо, анын жубайы Гүлбадан Матиевна Келдибай Алымкулович беш койгон студент ким экен деп издеп жүрүп мени таап келген да. Ондой анан дептерлеримди карап көрөт. Демек башын ийкеп коет. Кийин ал эжеке менин устатым болуп калды. Ушул мугалимдик багыттан бир адашып барып туруп кайра таап алгам да. Эгерде жашоодо азыр өзүнүн кесибин туура эмес тандап алган адамдар көп да. Кече жакында эле Ош гуманитардык педагогикалык институтунда кыздарга атайын лекция окуп бериңиз деп чакырышты. Нуркыз Кадырбекова эжеке экөөбүз бардык. Ошол жерде да студенттерге суроо бердим да. Баардыгыңар ушул кесипке өзүңөр каалап келгенсиңерби десем, арасынан 20% баш чайкады да. Бул жакта көрүп турам. Анан аларга дагы ушул сабагым жөнүндө айтып берсем, кыздардын башы ушундай шылкыйган бойдон калды. Демек кимдир бирөөсү ойлонуп аткандыр. Азыркы учурда Ошмуда 70 жаштагы аксакалдын медицина факультетинде окуп жүргөнүн билесиздер да. Демек жашоонун маңызы ошол өзүңдүн койгон жан дүйнөң каалап аткан кесипти тандап анан ошондой иште. Туура, негизинен азыр айтканыңарга мен дагы мындай макулмун. Себеби кесип тандоодо көпчүлүк эле мугалимдик кесипте баягы апамдын махабаты, атамдын махабаты дегендей болуп эле келип калат да. Биз деле окуп жүргөндө ошондой болчу. Көбү жалпы республикалык тестөөлөрдөн жогорку балл алып калып, ошо мугалимдик адистиктерге баллы жетип калып гана келип калат да. Демек, бирок өжөр кыз болгон экенсиз, анткени 1 жыл убакытты мындай кеткенине карабай, кайра башынан баштап, анан экинчиден азыр сөзүңүздө бир мындай атактуулук жөнүндө айттыңыз да. Атактуу болгон кандай экен? Бир мына акыркы ушул айда болуш керек, аябай атактуу болуп атпайсызбы, жылдыз болуп атасыз. Баягы эмнени сайсаң деле Назгүл Ханыбекова чыгат дегендей болуп атпайбы? Бул ошо атактуулук жөнүндө айтыңызчы, кандай көтөрө алат бекенсиз? Атактуулук деген эмне? Азыр бул сөзүңүздү улай баягы 1 жыл жөнүндө айтпадыңызбы? Ошондо мен окуумду таштап, кийинки жылы кайра окууга тапшырам деп барганымда, мени эң колдогон анан түшүнгөн адам бул атам эле болду да. Атам эртең менен эрте ойгонуп туруп эме дейт мага: "Кызым, түндө түшүмдө түш көрдүм. Түшүндө сен менин мойнума кыпкызыл эме галстук байлап атыпсың" дейт. Эме кылып башым ийкеп эле койдум. Калган бардыгысы мени окуй албай келди деп гана ойлошту. Боор ачып карашты мага. Ал нерсе, ал көз караштар мени аябай чүнчүтүп ошол кезде аябай арыктап, жүдөө да болуп кеткем. Бирок азыр ошол мугалимдердин дагы ошол мага сын айткандардын бардыгысы азыр сүйүнүшөт да. Демек сен туура эле кылган экенсиң депчи. Кече ушул конкурстан жеңип, президенттин колунан сыйлык алганда атама SMS жаздым. Атама WhatsApp'тан узун каттарды жазганды жакшы көрөм. Анан атам дагы угуп алып мага жазат да. Көзү азыр жакшы болбой калды, бирок текстти терип жазат. Үн жазууну анча жактырбайт. Ошондо да атама жаздым: "Ата, ошол кезде түшүңүз эсиңиздеби? Бир болсо ошондогу сиздин мойнуңузга кызыл галстук тагып атканым ушул болсо керек" десем, атам ооба балким ушудур деп аябай сүйүндү. Эң биринчи кезекте ата энем сүйүндү. Баланын ийгилигине ата эне бир 10 жаш, 20 жашка жашара түшөт экен да. Көзүм ушунчалык жашаргандай дагы көрүнүп кетти. Ал эми атактуулук боюнча айта турган болсом, мугалимдерге мындай көңүл бөлүнүп, мугалимдер дагы элге таанымал болуп, мугалимдер деле жылдыз болсо болот экен го дегенде ушунчалык сүйүнөм. Бирок кайсы бир деңгээлде улам интервьюларга чакырып атышат,
ошол жерлерде өзүмдү ойлонуп атам да. Бул жерде максат мени реклама кылуу эмес, мени жарыялоо эмес. Бул жерде негизги максат ошол мугалимдерге бөлүнүп аткан көңүлдү жарыялоо. Бул башка адамдарга стимул болсун, жаш мугалимдерге стимул болсун деп атат деп ошон үчүн чакырган жерге калбай барып аткан учурум. Микрофон сунулган эле жерге жүгүрүп бара калбагын деген дагы кеңештер болду. Мындайда өзүңдүн беделиңди түшүрүп аласың депчи. А бирок бул жерде мен эмес, Каныбекованы реклама кылуу эмес да. Бул жерде негизги максат педагогдук кесипти реклама кылуу. Жаш адистер, кесип тандоо алдында турган бүтүрүүчүлөр үчүн демек мугалим болуп туруп деле ушундай ийгиликке жетсе болот экен да, үй алса болот экен да дегенге окшош мындай бир түшүнүк биздин жаштарда калыптанышы керек болгондугу үчүн чакырган жерден калбай барып атам. Жакшы, бул кызыл жабуу жөнүндө айтып атасыз. Бул абдан жакшы экен. Баягы атанын түшүнүн дал келиши ошол кызыл жагуу, мынтип кызыл көйнөк кийген бир мугалимге ушул даражага жеткиргени бул абдан жакшы. Математика мугалим болуп турсуз да? Мен негизи табиятыман математиканы жаман көрөм. Анткени математиканы биринчиден жакшы билбегеним болсо керек, экинчиден 11 жыл мектепте окудум, университетте бир 2-нчи курска чейин окудумбу, жогорку математика, бирок турмушта эч пайдалана элекмин да. Мисалы синус, косинус, тангенс дегенди, матрица эмне буларды мен турмушта кездештире элекмин. Такыр көрө элекмин да. Кездештирип жаткандырмын, бирок билбейм да. Анан мындай тажатма сабактай туюла берет мага математика. Көбү мындай математиканы жакшы көрбөгөн себеби эмнеден болушу мүмкүн? Анан математиканы дагы жакшы мындай окутууда кандай артыкчылыктарды пайдаланып калдыңыз? Болбосо сиз ушул алгачкы келген мугалим болгон мезгилиңизде кандай бир күтүлбөгөн окуялар болду беле? Окуучуларыңыз кандай кабыл алды эле? Сизде ушул багытта да бир ой айтсаңыз. Өзү негизи математика чыныгы реалдуу жашоонун сандарга, цифраларга чагылышы да. Бул илим өзү чыныгы реалдуу жашоону окута турган илим. Анан биз эле өтө абстрактуу сүйлөп, өтө пафостуу сүйлөп атып, анан балдардын математика болгон жек көрүүсүн өзүбүз пайда кылып алабыз да. Чынында турмушта ар бир кездешүүчү жагдайлар математиканын жардамында чечилет. Кече жакында эле бир видео көрүп калдым. Аябай жагып, анан жолдошума дагы жиберип үйрөтпайынбы? Казак бала экен. Мен кийин келечекте математик кызга үйлөнөм дейт. Анткени ал балким кесиби иши кылып математик болсун деп атат да, бухгалтер болобу. Ал бардык нерседе өзүнүн тактыгын көрсөтөт дейт. Түгүл таап келген окатыңды дагы экономдоп жасайт деп атпайбы? Анан математиктер группасында аябай активдүү болуп атат. Чындыгында математиканы өздөштүрө алган бала калган предметтерди оңой эле өздөштүрөт да. Математиканы жакшы окуп, түшүнүп окуган бала калган предметтерде кыйналбайт. Болгону биз ар бир темада балдарга ошонун турмуштагы кездешүүсү боюнча маселелерди аз беребиз да. Ошентип отуруп эле анан балдар эмне болду? X'ка X коштук, 2X болду, эмне болду дегенде. Балдарга ушундай маселелерди берүү керек. Аягында чыккан тыянактан бала деп кайсы бир турмуштук кырдаалында өзү баалай билиши керек. Баалуу болушу керек балада. Демек муну тандасам мындай болот экен. Ушуну тандоого мага математикалык билимдер керек турбайбы депчи. Учурда балдарды окутууда мен балдарга жекече мамилени көбүрөөк жолго коем. Башкача айтканда дифференцирленген тапшырмаларды. Анткени бардык эле баланын математиканы кабыл алуу даражасы бирдей эмес да. Азыр өзүңүз айтып атпайсызбы? Мектепте мага математика жакчу эмес деп. Менин дагы сабагымда бар ошондой математиканы жакшы көрбөгөн балдар. Бирок аларды математикага чакырып келүү үчүн кызыктуу тапшырмалар түзүп келем. Анан ар бирине өзүнө жекече карточкаларды таркатып берем да. Сабагымда ишмердүүлүккө тартылбаган бир окуучу болуп калса, жан дүйнөм кыйнала берет да. Ушул менин сабагымда 45 мүнөт жөн эле отуруп кетти да депчи. Ар бир бала жок дегенде өзүнүн дарамети жеткен бир ишти аткарып кетүүсү керек да. Дарамети жетип аткан андан да жакшысын аткара берсин. Ал эми педагогдук кесипке киришкендеги эң алгачкы жылымдагы эсте калган окуялар боюнча сурабадыңызбы? Мен билим лицейине жаңыдан ишке кирген кезде
мага эң күчтүү классты берип коюшту. Болгондо да ал класска физика математика илимдеринин кандидаты сабак берип жүргөн класс экен. Аны ал кайсы бир себептер менен жумуштан кетип, анын ордуна мен кирип калдым. Баягы класс мени биринчи эле сабакта ушунчалык тоготпоо, кабыл албоо маанайында отурду да. Ошо мени кайсы бир кабыл албай кетирбесек, кайра өзүбүздүн агайыбыз келет эле депчи. Баары бир балдар өзүнүн агайына үйрөнүп калышат да. Арген деген бир сары бала бар эле, кадимкидей партанын үстүнө эки ботунdan точкаштырып отуруп койду. Же түшүр дей албайсың, жаңы келген кезиң, сүрдөйм. Өзүм жаңы келген мугалиммин. Бирок кантип ушул классты өзүмө иймерип алсам деп аябай ойлондум. Ошол класс мени ырас эле биринчи ошол тосуп алган экен деп азыр ушунчалык ыраазы болом. Чыгып эле завучка ыйлаган жокмун. Ыйлап барган жокмун, ушул классты менден алыңыз деген жокмун. Мен ушул классты өзүмө сүйдүрүп алышым керек деп максат койдум. Айткандай эле жылдын аягында ал класстын баардыгы аркаман ушунчалык ээрчип калышты. Азыр деле кабарлашып, сүйлөшүп турушат. Алды Россияда ички иштер академиясында окуду. Учурда эмгектенип атат, көпчүлүгү врач болушту. Ошол класс мени мугалим катары таптап койду бир жылдын ичиндечи. Анткени арасында мүнөздөрү, ар түрдүүлөрү, анан математикалык билими ушунчалык жакшылары бар болчу. Атайылап эртеңки менин сабагыма суроолорду түзүп келишет эле. Билип турам, ал чыгарышын өзү аябай жакшы билет. Мени сынаш керек максат. Доскада мугалим чыгара албай калса, калган окуучулар андай көз карашын мен жөнүндө өзгөрткүсү келген дагы балдар бар эле. Эжеке, бул маселе кандай болот деп темага байланышпаган маселелерди дагы интернеттен таап алып, китептерден таап алып иши кылып көтөрүп келет. Кудайга шүгүр, эч биринин сыноосуна сынбадым. Ошентип атып анан кийин ар биринин ишенимине кирип калдым. Анан ар бири аркаман кийинки класска сабак өтүп атсам дагы мен берген тапшырманы көтөрүп келип, Назгүл эжеке, мунун жообун айтсак болобу деп кубалайды эле. Жакшы, сиз мындай аябай идеалдуу математик мугалимдин образын берип атасыз да. Сиздин мугалимдик кесибиңизде чыгармачылык канчалык мааниге ээ? Чыгармачылык ар бир мугалимде сөзсүз болушу керек болгон негизги критерий деп эсептейм. Анткени ар бир жакшы даярдалып өтүлгөн сабак бул жакшы жазылган бир чыгармага тете деп коет го. Мендеги чыгармачылык дараметтин калыптанышына атамдын кошкон салымы өтө чоң да. Анткени атам кичинекейимден тарта ушунчалык жомокту көп угуп чоңойдум атамдын оозуна. Үйүбүздө ата-энем мугалим болбогон үчүн текчеде бир эле китеп болор эле. Каныбек, Исмаил Жантөшевдүн Каныбегинин биринчи эле бөлүмү. Аны кайталап окуй берет элем. Кайталап эле окуй бергенден тажабайт элем. Анын дагы кээ бир барактары кээде от жагаарда тутандырык болуп кеткен барактарды таппай калып чыр салган күндөрүм болот эле. Атам болсо, эгерде жазуучу болсо, азыр ойлосом, жакшы жазуучу болмок экен. Анткени атамдын мага айтып берген жомокторун кийин эч бир жерден окуй албадым да. Азыр ойлоп көрсөм, атам мага оюнан эле жомокторду токуп берип берчү. Акыры жомогу калбай калганда сериалдарга бөлүп айтчу. Сериалдарга бир образды, жомоктогу бир каармандын эле сүрөттөлүшүн өзү менен эле кээде бир серия бүтүп кетчү. Бүгүн ушуну менен жомоктун 3-чү сериясы бүттү десе, ошого алымсынып, дагы калганын айтып бер деп чыр салбай эле ойлонгон бойдон уктап кетет элем. Анан кийинки күнү кайра кеч кирмеги ушунчалык кыйын болуп, эртеси күнкү эме жомоктун калган бөлүгүн укканга ушунчалык шашылат элем да. Ошол кездеги атамдын оозунан уккан жомоктордун баардыгы менде кайсы бир деңгээлде образдык элестетүүнү жакшы өнүктүргөн окшойт. Анткени телефондон же телевизордон мультфильм көрсөм, кайсы бир каармандын образы сенде даяр да. Даяр түрдө образ берилет, аны көрөсүң. Жомоктун эң чоң терапиясы айтып берип аткан жескембирди өзүңдүн кабыл алууң боюнча элестетесиң. Кадимкидей кино тасмада элестетесиң. Ошондуктан баланын чыгармачыл өнүгүүсүнө жомоктун таасири чоң экендигин жон терим менен сезгеним үчүн бүгүнкү күндө балдарыма дагы жомок айтып берем да. Анан мен дагы атам методуна өтүп, жомокту күндү айтып аткан адамга кыйын экен да. Кийинки күнгө жомок таап келмек. Балам чоңоюп калды да. Бир жомокту кайталап айтканга алымсынбайт. Ошон үчүн балама мен дагы жомокторду сериалдарга бөлүп алууга өттүм. Балам дагы окуду мага окшоп макул болот.
бүгүн ушу менен жомоктун 6 сериясы бүттү десең күтөт да кийинки күндү. Анан кечинде дагы шаштыра берет. Жаталы тезирээк жаталы. Билип турам анын максаты. Мен кудум бала чагымда кайра жомоктун калган бөлүгүн угууга шашылат. Бирок менден айырмасы, баламдан айырмасы, жомоктун акыркы бүткөн жыйынтыгына кээде алымсынбай өзү кошумчалайт. Мен атам жомокту кандай бүтүрсө ошондой уга берет болчумун. Жомок кандай бүтсө демек, бактылуу бүтсө бактылуу, жакшы кыз менен жаман кыздай, жаман кыз түлкүгө жем болсо, же аюуга жем болсо, болду жем болуп калды. Бирок баламдын өзгөчөлүгү, бул деген азыркы муундун өзгөчөлүгү, өз оюн эркин айта билгенинде. Мен жомокту ошондой кылып бүтүрүп койсом, балам жок дейт да, баш чайкайт, мага кошулбайт. Мындай болуп бүтүш керек деп өзүнүн оңдоп түзүүлөрүн киргизет. Анан ойлоном да, демек азыркы муун бул өзүнүн оюн эркин айта алган муун. Биз макул болуп кала беришкенбиз да, бул өзүнүн оюн эркин айта алат. Анан болгондо дагы гумандуу муун деп дагы сыпаттайм. Анткени жомоктун бардыгысы аягында жакшы кыз дагы, жаман кыз дагы бактылуу болуп бүтүш керек. Жаман кыз кайра жакшырыш керек, кечирим сураш керек. Кыскасы, бардыгы хэппи энд болуш керек менин баламдын ою боюнча. Бул деген азыркы муундун өзгөчөлүгү да. Эң сонун мени таң калтырдыңыз. Биринчи жолу математик мугалимдин жомок жөнүндө ушул чыгармачылык жөнүндө сүйлөгөнүн угуп атам. Анткени менин элесимде бул математик мугалимдер аябай мындай кандай кызыксыздай эле да, бул мисал чыгарып эле отура берген мугалимдердин образын көп элестетем да. Жакшы, балдарыңызга мен суроо берейин деп аткам, бирок жооп бердиңиз тиги. Балдарыма жомок окуп берем депчи, сиз да жомок окуп бересизби деген суроону бергим келип аткан. Бул да абдан жакшы. Анан мен да ошол балалыкка бир аз мындай оюмду, кыялымды жетелеп кеттиңиз. Анткени мен да кичинекей кезимде чоң энемдин жомогун угуп чоңойгом. Мен чоң энем чоңойткон. Бул жомок деген ат укканда эле бул мен үчүн башкача сезим. Анан ошол чыгармачылыкты улай эле кайра эле менде сизге бир суроо же өтүнүч. Мен билем эми мындай тааныган адам катары ыр жазып жүргөн бир акындыктагы дараметиңиз бар болуш керек. Анан бир китеп да чыгарган болушуңуз керек. Мен билгенден ошо математикалык терминдерге жакын бир китеп болуш керек эле. Китебиңиз дагы бул турмуштун теңдемеси деген бир ырларыңыздан да окуп бере аласызбы? Мындай эми сиздин чыгармачыл экендигиңизге көзүбүз жетти. Ырыңыздан да угалы бир көрүүчүлөргө өзүңүздүн жазган ырларыңыздан окуп берсеңиз. Башында эле сиздин баягы математик мугалимдерге берген сыпаттооңуздан баштабаймбы? Жакшы болот. Математик мугалимдер анчалык мындай математикадан башкага кызыкпайт деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Өзү математик мугалимдер чындыгында көп тармактуу, бардыгын эне жибине чейин эске алган адамдар. Ошон үчүн көп ачылып сүйлөй да бербеген адамдар. Болгону менде математика предмети менен ошол кыргыз тилинин айкалышуусу болгон окшойт, көбүрөөк окшойт. Бул бир эле көптөгөн математиктерден байкайм. Мисалы үчүн менин устатым Гүлбадан Матиева эжеке дагы ыр жазат. Ошонун бир кечесинде Зинакан Пасаңова эжекебиз чыгып алып, математика илими поэзиядан карыз. Ушундай ыр жазууга дарамети бар болгон кыздарды математикага алып кетип калган үчүн. Эгерде булар математикага мынчалык сүңгүп кирбегенде, өтө сонун ырларды жазмак. Математикалык расчет менен алышат булар, эсеп менен алышат депчи. Ошол сөз аябай жакты эле. Өзү чындыгында чыгармачылык менен математика, поэзия менен математика бул карама каршы түшүнүк эмес. Бул бири-бирин толуктап турган синонимдер, бири-бирин кемчилигин толуктап турган пазлды койсок, бири-бирин ушунчалык сонун түшүп сүрөт чыгып калат го. Ошол сыяктуу деп сыпаттайт элем. Сиз айткан бул китеп 2013-жылы мен 4-курста студент болуп турган кезде жарык көрүп калган. Ыраматылык устатым Исаков Канибек агайдын демилгеси менен чыкты эле. Кагаздарда көп болуп жазылып жүргөн ырларымы бир стипендиялык программа болуп калып, анан кийин адам, студент өзүнүн хоббисин тиркеши керек болгон пункту бар экен. Анан мен ошого көп жазган ырларымы тиркеп койдум. Анан делому көтөрүп барсам, ушунчалык калың документтер турат да. Аларды көргөндө кайра мен ички делому кучактап алып кайра аркага кайттым. Кайтып барсам, факультетибиздин деканы колуман жулуп алып өзү барып тапшырып келген эле.
Анан ойлогом да мен ошончо эме папка демек мунун ичинде ошончолук иш жатат деп. Анан бирок буйрук экен. Кээде мен өзүмдү ушундай бир көп жерлерде орустар айтып коет го, везучий деп коет го. Ошондой деп дагы сыпаттайм да. Кудайга бул нерсе үчүн өтө чоң шүгүр келтирем. Ошондо дагы көп студенттердин арасынан 5 тандалып калдык. Алардын бири мен болдум. Анан ырларымы каныбагай окуп, дароо эле ошол баарлашуу болгон. Баарлашуу беседа деп коет го. Баарлашууда менен ыр окуп берүүмдү суранды. Ага өзү дагы чыгармачыл, жан дүйнөсү поэзия деген ага ыр жазчу, ыр китеби чыккан. бир ырыңды окуп бер деди. Анан ошондо дагы Ак жол тойго таарынуу деген ырымды окуп берсем, карс күлүп баардык баягы прожекторлорду тиктеп алып көрдүңөрбү деп агай ушунчалык андай ыраазы болгон. Ак жол тойго таарынууну окуйсузбу азыр? Жок, азыр башкасын окуп берейин. Жакшы. Башкасын эле окуп берейин. Ошентип анан бул китеп чыгып калган. Алакандай болуп чыгып калганы бир чети жакшы да болгон экен, бир чети жаман да болгон экен. Жакшы болгонунун себеби жоголбой мынтип кайсы бир эмеде калды. Жаман болгонунун себеби кийин ыр жазбай калганда өзүңдүн күнөөкөр сезүү сезими ушунчалык адамды кыйнап ийет да. Кээде обондуу ырларды укканда мен анын текстин угам да. Обонун көбүрөөк мээме эмес, текст кетет. Анан мен жаза албай жүргөн, мен издеп жүргөн саптарды элдер таап алып жазып койгондой болуп эле деп белая зависть болуп чыгам да. Жан дүйнөм ушунчалык мынтип ыйлагым келип чыгат, бук болуп чыгасың. Анан ойлойм кайсы бир күнү дагы жарыкка чыга турган дагы ырларым болсо керек. Бирок азыр мен сизге эски эле ырларыман окуп берейин. Анткени ыр жазбай калганыма 6 жыл болуптур, толук 6 жыл болуптур. Ортодо бул конкурс үчүн катышып атам, ушуга ыр жазып бериңизчи дегендерге жазып берген ырымды ыр деп эсептебейм. Анткени ал ыр эмес да. Билем, мугалимдик жөнүндө жазган ырларыңызды айрымдар клип тартып жүрүшөт, айрымдар өздөрүнүн презентацияларында пайдаланып жүрөт. Автору сиз экениңизди билем. Анда ыр болсун сизден. Мен ушул китеп чыккандан кийин дагы жазып жүрдүм. Кийин бир 3 жылдай, 4 жылдай мына ошондо ишенчеги өрүктөргө деген ыр жазган элем. Менин эң жакшы көргөн мезгилим, бир мезгилим жок да. Мен ушул мезгилдердин алмашып аткан учурун аябай жакшы көрөм. Кыштан кийин жаз келип аткан, жаздан кийин жай келип аткан. Азыр бүгүн ушундай сонун мезгилде турабыз. Күздөн кийин кыш келип аткан. Бул жакшы Ушул экен. мезгилдердин алмашып аткан учуруна дайыма ушунчалык сүйүнүп, шүгүр кыла берем да. Ушундай өлкөдө жашап калганыма. Ичимен ойлонуп коем, Африкада жашап калганда эмне болмок, бир эле мезгилде көрбөм. Ошон үчүн ошол кыш менен жаз алмашып аткан убакта көбүнчөсү өрүктөр бүрдөп алат эмеспи? Баягы күн алдамчы тийип, анан кийин 1-2 күндөн кийин эле кар жаап коюп, анан баягы өрүктөрдүн гүлү күлүп калып, ошондо өрүктөргө боорум ачый берип, анан кийин ишенчеги өрүктөргө деп ыр жазган экен. Шылдыраган муз тоңуп терезеге, шыкап коюп тезекти кемегеге, уулуганын бороондун угуп жатчу, шарт боюнча кыш болуш керек эле. Кыш тоңуна турчу эле чырай берип, чатырга муз бири-бирин улай тоңуп, кычырата кар басчу өтүктөрдө жүрөт азыр чилдеде лай болуп. Кар деп карды чакырган карганыда, кыйла болду мен көрбөй калганыма, өрүктөргө айтаарым өрүктөргө, жаз келди деп бүр ачып албагыла. Карым уруп саматта гүлүңөрдү, күбүп салат ачылган гүлүңөрдү, иштен кирип сыртынан күлүп туруп, көңүлүңдү сууткан кишиңдү. Сонун. Өрүк жыл мезгили деп атасыз, бирок чындыгында эле ошол ар бир мезгилдин алмашып атканын жакшы көргөнүңүз жакшы экен. Мен да негизи ыр жазчумун, бирок азыр жазбай койдум. Мен айтам, бир жаш балдар, мен инелер, Улукбек Омокеев деген акын бар да. Ошо айтып калам, Улукбек ыр жазып атат болот, ошол мен ыр жазбай калдым деп. Абдан жакшы, рахмат. Бул талантты, бирок кошо алга жүрүш керек. Дагы жазсаңыз абдан жакшы ырларды жазат болушуңуз керек. Анан дагы бир суроо, эми биз педагогикалык кесиптеги абдан жакшы күндөрүңүз жөнүндө айтып атабыз да. Бирок ар кандай нерсе болот. Ушул сиздин мугалимдик карьераңызда
сизди капа кылган учурлар болду беле? Кандай учурлар болду эле? Мен өзүмө ыраазы болбой калган деп атасыз мен өзүм Же өзүңөр ыраазы болбой калдыңар, же болбосо башка бир кесиптештериңердин бир жасаган мамилеси ушул мугалимдик кесиптеги да деги эле бир капа болгон силерди ушундай болбош керек эле деген учурлар болду беле бул кесиптик ишмердүүлүктө? Мени ким капа кылганын унутканга аракет кыла берем, бирок мен өзүм капа кылып койгон адамдарды эч унутпайм да. Мен педагогикалык ишмердүүлүгүмдө болгондо дагы педагогикага байланышкан бир өтө чоң эме болгон да. Кандай десем, өзүм дагы али күнгө чейин өкүнгөн учур болгон. Билим лицейинде 2016-17 жылдар аралыгында директор болуп шайланып калдым. Жаш кез анда болбой эле сен болосуң деп эле мени директор кылып коюшкан. Балким менде тажрыйба дагы жоктугунан деп өзүмдү акташым мүмкүн, бирок бул жерде дагы башкача дагы чечим кабыл алууга болот эле. Бизге кыргыз тилинен 10 саат вакансия чыгып калды. Анан кийин 10 саатка биз ар кимден сураштырып издей баштадык. Ошол эле мезгилде бизге 2 кыргыз тилчи келди. Экөө биз таппай атканбыз башында. Анан эле бизге тандоого экөө болуп калды. Мен директор катары экөөсүн конкурстук негизде кабыл алам деп ойлоп алдым биринчи башында. Экөөсүн сабак өткөртүрүп көрүп, анан кийин жакшысын тандап алам деген ой келди мага. Балким мен алар менен беседа кылуу аркылуу деле бирөөсүн тандап алсам болот эле. Бирок ушул жерде азыр дагы ошол нерсеге өтө өкүнөм. 10 класска экөөсүн катар сабак өткөрдү. Завуч жанында. Биринчи баягы мугалим сабагын өтүп бүттү. Анан экинчи мугалим сабагын өтүп бүттү. Мен ушунчалык тажрыйбамдын дагы жоктугу, окуучулардын алдында шашылып жакшы мугалим таап алганымды мен айтып ийдим. Болгондо дагы экинчи мугалимге артыкчылык берип, окуучулардын алдында айтып ийдим. Анан бирөөсү агай, бирөөсү эжеке болчу. Агай чындыгында жакшы сабак өттү. Анан билесиздер, мектептер агайга муктаж. Агайды алып калууга өзүм дагы кызыктар болуп турам. Баягы эжеке ушунчалык ыйлап кетти да. Мен көз алдымда ошол эле калды. Мен өзүм дагы айтып атпаймынбы, мугалимдик кесипке кандай араңдан зорго жүрүп жеткенмин. Ал эжеке ишке кирем деп ушунчалык сүйүнүп келип, бирок капа болуп кеткен үчүн аябай өзүм күнөөкөр сезиндим. Анан телефонуна чалып, байланышып алып калгам да телефондорун. Анан үйүнө чейин издеп бардым. Үйүнө издеп барып, баягы эшигинин алдында отуруп алып кечирим сураганым эсимде бар. Адамдын алдынан кечирим сурап койдум. Бирок жан дүйнөмдө чыныгы мугалимдикти жакшы көргөн бир мугалимди ушул сферадан чыгарып ийдимби деп дагы деле ойлоном да. Балким ал эжеке ошону менен таптакыр мугалим болбой койгондур. Бул менин күнөөм деп дагы эсептейм да. Бирок ошол эжекени кайсы бир мектепте иштеп, мугалим болуп иштеп атканын ушунчалык көргүм келет да. Анткени жан дүйнөмдө ушундай өзүмө таарыныч калып кеткен. Мен мугалимдикти жакшы көрүп келген бирөөнү эшигимден сыртка чыгарып койгондой болуп калгам. Балким мен ордунда башка жетекчи болсо кандай чечим кабыл алмак? Бирок мен ойлойм бул туура эле чечим болгон, анткени тандоо бирөөдө. Анткени сиз жетекчи катары мыктысын тандашыңыз керек. Болгону жана окуучулардын алдында айткан бир аз туура эместей болушу мүмкүн, бирок жетекчи катары мен деле ошондой чечим кабыл алмакмын, анткени тандоо бирөө. Мага жакшы мугалим керек. Биз көбүнчө адамдын көңүлүн оорутпайлы дейбиз да, мугалимдер көбүрөөк гумандуу мамиле жасайбыз. Анан азыр ошо директор болгон учуруңуздагыны айтып атасыз да. Анан сиз жөнөкөй мугалим болдуңуз. Тарбия иштери боюнча, окуу иштери боюнча директордун орун басары болдуңуз, директор болдуңуз. Ушул үчөөнүн айырмачылыгы, мугалим Назгүл кандай болчу, директордун орун басары Назгүл, директор Назгүл, кайсынысы сиз үчүн маанилүү? Кайсынысы жакшы? Бир ар биринин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болсо керек. Сиз кайсынысын сиз үчүн абдан бир мындай маанилүү деп эсептейсиз да? Азыр мисалы кесиптештерибизден, жаш кесиптештерден жетекчи болууну эңсегендер абдан көп да. Мына директорлордун конкурсу деп конкурс кылып атпайбы? Абдан көп да.
бардык эле жаштар мен директор болушум керек. А эмне кыласың десең, мектепти өнүктүрүшүм керек, мектепти өстүрүшүм керек. А эмне мектепти директор болбой, завуч болбой өнүктүрсө, өстүрсө болбойбу деген суроо бар да. Бул сиздин ушуга көз карашыңыз да ошого улай. Кайсы Назгүл сиз үчүн маанилүү? Анан учурдагы жаш кесиптештерибиздин жетекчи болсом деген бир мүдөлөрү канчалык деңгээлде туура? Бул 3 этапты мугалим, анан кийин тарбия иштери боюнча директордун орун басары, анан окуу иштери боюнча директордун орун басары, анан кийин эле директор деген 4 кадамды мен шашылыш түрдө 4 жылдын ичинде басып өтүп койдум да, мындайча Өтө айтканда. тез. Өтө тез. Ар биринин өзгөчөлүгүн баамдаганга жетишкендирмин. Бирок эң башкы бир нерсени айткым келип атат. Анда өзүңүз директор болчу эмеспи, эсиңизде барбы? Ооба. Мен эме тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп бир класска кирсем, класс эми тартипсиздик кылып атат, мындайча айтканда. Жалпы эле айтып коеюн, тартипсиздик кылып атат. Баягы классты урушканга дареметим жетпейт да. Бук болуп калгам, ыйлап келип, сиздин эшигиңиз бул жакта, менин эшигим бул жакта. Колум калтырап, айнекти эмени ачып атам, эшикти. Ыйлап алгам. Анан кийин агай, сиз дагы бергели Назгүл деп калдыңызбы? Көзүм жашым сүртүп кирип барсам, эмне болду дегениңиз, анан кийин мен ушундай, мен жакшы тарбия иштери боюнча орун басары болбой атам. Мен колуман келбейт экен агай деп ушунчалык өңгөрө ыйлагам го. Десем, сиздин урушуп койгонуңуз дагы деле жүрөгүмдө да. Сен эмне бала болбодуң беле? Сен бала болуп шоктук кылбадың беле? Бардык нерсени эле жан дүйнөңө жакын кала берсең, жүрөгүң калбыр болуп калбайбы деп катуу урушуп койгонуңуз кийин мага директор болгондо да жардам берди. Кайсы бир кырдаалдарды өтө жүрөккө жакын кабыл албай, өпкөнүн жанынан өткөрбөйгө дагы үйрөттү да, мындайча айтканда. Кийин директор болуп иштеп калган мезгилде анда жоопкерчилик жалпы окуучулар, анан кийин жалпы мугалимдерге жоопкерчилик артылат экен. Бирок мен өзүмдү тааныганга аракет кылдым да. Бир жыл ичинде мен өзүмдү тааныдым. Мен жакшы башкаруучу боло албайт экенмин. Мен жакшы башкаруучунун кол алдында мыкты аткаруучу болуп бере алат экенмин. Ошондо гана менин потенциалым ачылат экен. Мен директор болуп турган учурда чыгармачылык жактан дагы же сабак өтөйүн десең 8 сааттан ашык алганга уруксат берилбейт. Андайда башкаруучу деген бул эме тышкы мамилелерди түзүп, мектепке инвестиция тартып келүү керек да. А мен болсо мен эмне кылдым? Мен организатордун ишин дагы мойнума алып алдым. Завучтун ишин дагы мойнума алып алдым. Анан айрым мугалимдер жооп сурап жазат. Бүгүн балам ооруп калды. Андайда химияны чуркап кирип өтөм. Физиканы деле өтө берем. Иши кылып окуучулар менен жакын болушум керек. Окуучу гана менин биринчи эмемде туруп алды, планымда. Анан өзүм да жакшы байкадым. Демек мен жакшы мугалим болуп бере алам деп анан бир жылдан кийин турмушка чыгып, декретти көргөгө кеткенде жалпы эле толук түрдө арызымы жазып коюп кеттим. Атүгүл Черчиллдин дагы айткан бир сөзү бар экен да. Мага караганда, башкача айтканда, премьер-министрге караганда мектептеги бир класс жетекчинин бийлиги жогору. Мен бир ушул бир класс жетекчи бийлик кылгандай менин бийлигим жок деп өкүнгөн жери бар экен. Анткени класс жетекчи деген бул жалпы 30 окуучунун оюн өзгөртүп ийе турган, 30 окуучуга идеологияны сиңирип ийе турган чоң фигура да. Жакшы. Сонун мен эсимде жок экен, бирок ошол баягы силердин ыйлаганыңар эми азыр эстеп атам. Негизи туура, аткаруучу деген бул мыкты мугалим Назгүл боло алат экенсиз да сиз. Мен деле мамлекеттик чиновник болуп иштедим да бир жыл. Бирок мен да өзүмдү чиновник катары мындай элестете алган жокмун. Кайра мындай процесске кайтып келдим да. Мен деген дайыма процессте жүрүшүм керек. Бир жерде отуруп, мен мындай чиновник боло албайт экенмин дегендей да. Бирок жана да бир сурообузга ошол жооп берсеңиз да, бүгүнкү жаш кесиптештерибиздин баягы каалоосу жетекчи болсом деген бир кеңеш катарыбы же кандай айта аласыз да? Бардык эле жаштар да директор болсом, жетекчи болсом деген мындай мүдөлөрү бар да. Буга сиздин көз карашыңыз? Жаш деле директор болуп, кайсы бир жерде гүлдөтүп аткан, сонун кылып иштеп аткан жаш жетекчилер дагы толтура. Ошол эле учурда жетекчилик кылуу үчүн кайсы бир деңгээлде тажрыйба дагы зарыл.
Ошондуктан ар бир адам өзү индивидуалдуу. Эгерде ал өзүн жакшы аңдап таанып билген болсо, өзүн жетекчиликке даярмын десе, тапшыра берсин, кайсы бир жерди алсын, 5 жылдын ичинде чындыгы результатты көрсөтүп, гүлдөтүп өнүк туруп койсо, бул ал үчүн жакшы эме болуп берет да, баскыч болуп берет. Демек, баягы генералдык теңсебеген солдат эмес, ар бири өзүнүн даремети жетсе, ат салыша берсин деген көз караштасыз. Анан ушуга эле улай учурда билим берүүдө бир ушундай тенденция башталды да, бир уланып келатат. Тренерлер көбөйдү. Семинар бергендер көбөйдү. Ишкер мугалим деген курстар көбөйдү. Бул мугалимдик кесипти учурда эмне ишкерликке алмаштырыш керекпи? Же мугалимдик кесипти да ишкерликтин бир тармагы катары көрүш керекпи деген мендеги ошондой көз караштар болот. Анан мугалимди окутуп жаткандар өздөрү канчалык деңгээлде мугалимдикти билет? Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Мындай эми көрүп эле жүрөсүз да. Айланаңызда эле жүрүшөт. Окутам, билим берем, методдорду үйрөтөм, мыкты балдар тарбиялаганды үйрөтөм дегендер абдан көбөйдү да. Биз деле тренер катары жүрөбүз, бирок чочуйт болчубуз. Алгачкы иштеп жүргөн жылдары бир 5 жыл, 10 жылга чейин аябай кооптонуп бирөөгө бир нерсе айткандан мындай тартынып, мен туура эмес айтып коембу, ушуга акыл үйрөтө аламбы, же муну бир жолго сала аламбы, жакшы жолго деген менде ошондой бир көз караш болчу да. Азыр бирок ушул эмнегедир жоголгондой. Ким мүмкүнчүлүгү жетсе эле, ким мындай даремети жетишинче соцсетте жакшы болсо, анан ушундай курстарды өткөндөр абдан көбөйдү да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бардыгы эле үйрөтөм деп чыгышты да. Теги үйрөнөм деген адам жок. Бардыгыбыз эле кайсы бир сферада элди үйрөткүсү келет да. Бирок булардын көптүгү барып өздөрүнүн баасын алышат го деп ойлойм. Анткени бизде баягы Эндрю Харгвис менен Денис Шерленин 4 жол деген китебинде жазылат. Биз Дүйшөн Шаматов агай которгон. Агайдын котормосунда. Биз ошол жерде экинчи жолду окшойбуз деп ойлоп калдым. Анткени ушул жерде бардыгысы өзүнүн берген билимин саткысы келген. Башкача айтканда билимди, билим бул мындайча айтканда акча алып келе тургандай мазмунда каралып калган нерсе. Мугалимдер болсо бирок мугалимдер өздөрү акылдуу жан да, дипломдуу адис. Кайсы бир курска катышып көргөндөн кийин ал тренер жөнүндө өзүнүн пикири пайда болот. Бир катышат, бирок ал тренердин экинчи сабагына демек катышпайт. Ошондуктан бул нерсе дагы бизге керек. Жакшынын баасын билиш үчүн жаман керек деп коет го. Туура. Күлүк аттын күлүктүгү кайдан билинет эгерде чабал аттар менен чогуу чуркап алдыга озуп чыкпаса? Жалгыз күлүк атты чуркатып көрсөңүз анын күлүктүгүн ким баалайт? Ошондуктан мугалимдер өздөрү анализдеп, жакшысын иргеп, жакшысын тандап алуу үчүн бул дагы балким кайсы бир деңгээлде түзүлгөн жакшы эле кырдаал деп ойлойм. Бул андрогогика деген педагогикадан өзгөчө нерсе да. Буга өтө ойлонуп гана тиш салбаса кыйын нерсе, оор нерсе. Биринчи жолу мындан 1 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинин квалификациянын өнүктүрүү институтунан Жороев Ташболот агай мага сунуштап калды. Бизге ошончо математик мугалим келе жатат курска. Курсту өтүүчү математик мугалимди издеп атабыз. Сен өтүп бер. Мен так эле секирдим, чалкама кеттим. Агай кантип өтүп берем? Ал жерде чоң агайлар. Мен аларга эмнени өтөм дейм. Агай мага план түзүп берди, аны отуруп. Муну нерселерди өтөсүң. Ушунчалык корктум. Чоң мугалимдер, чоң эжекелер келатат. Анан аябай даярданып өтүүгө аракет кылдым. Алар мени чоң эжекелер, эжеке деп аркаман сурашса, бир ыңгайсыз болом, бир өзүмдү башкача сезем. Бул нерсе өтө ойлонуштурулуп, анан эгерде өзүңдүн билим багажың, педагогикалык билимиң жетишсе, анан кийин кадам ташташ керек болгон нерсе деп эсептейм. Бирок учурда көп тренерлер жеке ачып алып, атүгүл мектеп директорлорун деле даярдайбыз. Аттестацияга даярдай турган бир нече эмелер келет бизге. Группаларга да аттестациянын суроолоруна даярдайбыз деп. Кээ бирине атайын ошол 100 сомун төлөп, группасына кирип деле көрдүм. Чындап эле.
кандай даярдашат экен депчи. Жок, бирок чындыгында ал жакта аттестацияга даярдай тургандай ал суроолорду өзүң деле изденип Google'дан таап алсаң болот. Ошол эле суроолорду кайра берип жасап атышат. Бирок баягы айтканымдай эле бул нерселердин баасы жакшы тренерлердин жакшылыгын көрүүгө гана алып келет. Туура айтасыз. Мен деле мындай көз карашым бул акча табуунун эле бир ушул рынок заманында акча табуунун эле бир айласы деп ойлоп коем. Бирок жакшылары деле бар. Ичинде жакшылары деле бар. Мен деле байкап көрдүк, кирип көрдүк, анан көп эле ошо онлайн окутам, анан вебинар дегендер бар да, бирок негизинен бул онлайн тамак эмес деп эсептейм мен. Баягы вебинар деле баары бир жүзмө жүз сүйлөшпөсө, баарлашпаса, негизи бул педагогиканы үйрөтүү, методиканы үйрөтүү, психологияны үйрөтүү бул абдан татаал да. Негизинен жон териси менен сезиш керек да үйрөтүп жаткан адам. Ошон үчүн баягы казактарда дагы өткөндө бирөө айтты эле, психологдор көбөйдү депчи. Мен деле таң калам да, бир жашоо, бир мен билген эле бир адам таптакыр эле бул тармакка тиешеси жок бир күн эле соцсеттен карасам психолог болуп кетиптир да. Тиги ажырашкандарды жараштырат, үйдү бүлөдө маселеси болсо ошолорду чечип берет. Мен таң калып бүтпөйм. Дагы деле таң калып бүтө элекмин. Анан экинчиден баягы адабиятта да бар го, бир жаман акындын ыр жазбай койгону бул адабиятка пайда деп. Ошол сыяктуу эле кээ бир мугалимдерди окутпай койгону деле пайда болушу мүмкүн. Анан дагы экинчиден азыркы пикириңерди улай 4-жол жөнүндө айтып атасыңар. Бул абдан жакшы китеп. Дүйшөн Шаматов агай баягы которуп, демилге көтөрүп кыргыз тилине жайылтып атат да. Жол демекчи да, 4 жол. Эми сиз экинчи жолдобузбу деп атасыз, бирок Кыргызстанда учурда азыр сиз билгенден сиз дагы тренер болуп жүрөсүз, Сингапур методикасы деп да. Бул эмнеге эле биз кыргыздар ушул методикаларды башка жактардан алгыбыз келет? Сингапурдун методикасы, Малайзиянын методикасы, орустардын методикасы, дагы башкаларда. Эмне кыргыздардын өзүндө бир ошондой өзгөчөлүк жокпу? Бир тренер катары айтыңыз, ушу Сингапурдун методикасынын эмне укмушу, эмне керемети бар экен? Бул артыкчылык бар бекен? Кыргыздарда жок бекен бул методика? Жакшы суроо болду агай. Бул Сингапур методикасы демекчи, азыр учурда бизде жерлерде окутуу иштери жүрүп атат да. Мугалимдерди атайын окутуудан өткөрүп атабыз. Бул жерде математиканы Сингапурда кандай окутат экен деген суроонун үстүндө өзүм дагы өтө көп изденип көрүүгө аракет кылдым да. Анан алардын окуу программасы кандай, аларда эмнелер өтүлөт, баардыгын таанышып чыгууга аракет кылып көрдүм. Көрсө алар окуучуларды баягы баардык маселелерди, математикалык маселелерди баягы сиз айтмакчы турмуштан алыс эмес, чыныгы турмуш менен байланышкан гана маселелерди беришет экен да. Анан ошол маселени чыгартууда дагы негизги өзгөчөлүгү методика эми ушунда да балага мүмкүнчүлүк берүү. Балага ойлонууга мүмкүнчүлүк берүү, өз оюн айтууга мүмкүнчүлүк берүү. Бизде эмне мугалимдер өзү шашып кетебиз. Мен түшүндүрөм, анан сен ошого окшоштуруп чыгарасың. Мен формуланы жазып берем, анан ошонун ордуна коюп сен чыгарасың дегенге окшош образда сабак өтөбүз да. Сингапурда тескерисинче окуучу өзү келтирип чыгат. Аныктаманы өзү келтирип чыгат. Керек болсо формуланы өздөрү келтирип чыгат. Ошого алып бара тургандай жагдайды түзүп мугалим улам сценарийди жакшы түзүп отуруп аягында сабактын эмесин, чыныгы өзөгүн окуучу өзү ача тургандай жагдай түзүп берүү керек. Бул жерде мугалимдерден өтө көп изденүүнү дагы талап кылат. Анткени даяр нерсени берип коюп, анан ошону окшоштуруп чыгаар деген болгон да. Азыркы учурда билим берүүдө жакшы реформалар башталып, анан кийин болгондо дагы Сингапурдун окутуу системасын бизге модель десем баша чапкандык болор, эми ошолорго окшоштуруп деп көчүрүп келатышат да. Анан Сингапур өлкөсүн өзү боюнча окуп чыгууга аракет кылдым. Калкынын саны биздейлик. Эгемендүүлүк алганына 50 жыл болот. Анан ушунчалык жүрөгүмдө менде бир сезим пайда болду да. Демек биздин эгемендүүлүк алганыбызга 30дан эми ашты. Биз кууп жетсек болгудай алдыбызда убакыт бар экен. Калкыбыздын саны ошондой. Болгону биздин алардан өзгөчөлүгүбүз, бизде сонун табигый ресурстар бар.
жерибиз чоң аларга караганда. Элибиз сонун экологияда жашайт. Демек биздин алардан кем боло турган нерсебиз жок. Болгону биздеги эң кыйын кырдаал мугалимдерибиздин ушул ситуациядан чыгарып кете турган мугалимдерибиздин билими жөнүндө болуп атат да. Эгерде мугалимдерибиз, жерлердеги мугалимдерибиз жакшы аракет кылып берсе, ошолордун гана колунан келе турган нерсе. Биз кааласак Сингапур, өзүңүз айтмакчы, Финляндиядан билим берүү министрин сурап келели макул, бизде билим берүүнү өнүктүрүп бериңизчи деп алып келип 10 жылга койсок деле, чындыгы реалдуу окуучулар менен түздөн-түз контактка барып иштеп жаткан мугалимдерсиз эч нерсе кыла албайт. Демек эң чоң күч биздин мугалимдердин колунда болуп атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү семинарда ушул нерсени жеткирүүгө өтө басым жасадык. Демек мугалим өзгөрүш керек. Мугалимге байланыштуу бардык нерсе деген. Анан ошого эле улай, бул эми түшүндүм. Демек биздин мугалимдерде экен кеп бардыгы. Экинчи компьютер, бул жаңы технология маселесинде. 80 миң мугалимге 80 миң компьютер берсек, билим берүү укмуш болуп кетеби? Буга көз карашыңыз кандай? Мугалимдерге компьютер эле жетишпей атабы учурда? Ноутбук эле жетишпей атабы? Бул дагы кайсы бир деңгээлде мугалимдердин ишин жакшыртуу үчүн, алардын ишин жеңилдетүү үчүн жасалган бир кадам деп ойлойм. Алар үчүн жакшы стимул болсо керек. Анткени бизде айтып атпаймынбы, кечеги мугалимдерди окутуу боюнча тренингде алар өздөрүнүн сабагынын иштелмесин жазуу керек. Ошондо өтө көп мугалимдердин чындыгында ноутбугу жок экендигин көрдүк. Бир мектептен бардыгысын бириктирип, сабагын иштелмесин бир мугалим жазып берип жөнөтүп атты. Калгандарыңыздар өзүңүздөр жазбайсыздарбы десем, ноутбугубуз жок, компьютерибиз жок. Балким эгерде колуна келип тийсе, бизде билим берүү министрлигинен айтылып аткандай ичинде атайын платформалар, атайын онлайн сабактар жүктөлүп, видео сабактар жүктөлүп келсе, кайсы бир деңгээлде мугалимдердин ишин жеңилдетип, бир этапка жардамчы болот деп ойлойм. Бирок чындыгы кайра эле иштин бардыгы мугалимдин жеке өзүндө жоопкерчилигинде кала берет. Дареметине жараша да баягы реформа деп атпайбызбы? Кыргызстандын билим берүү системасы жылда эле реформаланып келатат да, билгенденчи 30 жыл болсо 30 жыл. Бир ар 5 жыл сайын биз стандарт өзгөртөбүз. Билим берүү, жалпы билим берүү стандартын, предметтик стандарттарды бирок баары бир өзгөрбөй атпайбы деген маселе да. Баягы кыргызда бир сөз бар го, таягы башка болгону менен койчусу баягы деген. Биз 1000 мугалимге башка таяк берсек деле, мына эмне үчүн айткым келип атат, 1000 ноутбук берсек деле, мугалимдин өзүнүн даремети жок болсо, ал ноутбук иштете албаса, өзүндө чыныгы чыгармачылык жок болсо, баары бир өзгөрбөй кала берет деген эле маселе да. Ошон үчүн туура оюңузга кошулам. Албетте мугалимдерде өзгөрүү болуш керек. Мугалимдер өздөрү окуш керек. Ошондо мыкты мугалимдер чыгат, жана сиз айтып аткан мугалимдердин образы. Баштан баштап айтып келатпайбызбы? Анан убакытка байланыштуу бир акыркы суроолорду да берип калайын. Учурдагы окуучулар, балдарда кандай бир мүнөздөмө бере аласыз учурдагы балдарга? Учурдун окуучуларына биз Z муун, альфа муун, анан эмне муун деп атпайбызбы? Азыркы муун боюнча мен буларга бир нерсени өтө бат өздөштүргөн, анан бирок кыска аралыктын ичинде өздөштүрүүнү каалаган муун деп сыпаттайт элем да. Буларга узак бир нерсени узак кеп кылып отурсаң укпайт. Балким бүгүнкү биздин подкастыбызды дагы улуу муундагы адамдар гана толук көрүшү мүмкүн. Азыркы муун муну толук көрүп отурууга эмеси дагы жетпейт. Баягы сабыры дагы жетпейт. Бир жолу маршруткада келе жатсам, алдымда бир эже жанында отуруп калды, мен туруп калдым, орундук жетпей. Астында бир 3 жашар, 4 жашар кызын алып отур. Кызы телефондогу баягы Shorts деген бөлүм бар го, кыска 1 минутталык видеолор. Ошону өзү 1 минутталык кыска видео. Ошону толук көрүүгө сабыры жетпей, улам өткөрүп кетип атат. Баягыны 5-6 секунд эле көрбөйт да. Анан ошо кызды карап туруп ойлондум да, таң көрүү ушул муун дагы бир 4-5 жылдан кийин мага окуучу болуп келет да. Бул менин 45 минутталык сабагыма кандай ыксайт дейт. Буларга кайсы бир нерсени өздөштүрүүнүн оңой жолун гана үйрөтүң керек. Тез үйрөтүң керек. Баягы Шайлообек Дүйшөев айтмакчы, азыркы муун оңой эле, батыраак эле бактылуу болуп кеткиси келет, бат эле байып кеткиси келет. Анын аркасында көп кыйынчылык турганын сезгиси дагы, ойлогусу дагы келбейт дейт го. Бирок ошол эле учурда азыркы муун өз оюн эркин айта алган муун. Баягы баламдын мисалында айтпадымбы? Жомоктоо түгүл оңдоп түзөп атат.
өз оюн эркен айта алат. Мына ушул жеринен өзгөчөлүгүнөн кармашыбыз керек биз педагогдор. Кандай гана моң келбесин аны жакшы жеринен, жакшы өзөгүн кармап алып туруп анан кийин биз өзүбүздүн айткан бере турган билимибизди берсек, ар бир бала бул таза, аруу зат бергенин кабыл алат. Жакшы, анан дагы бир суроо. Бул алдыңызда китептер да турат. Сиз өзүңүз дагы китеп даярдап, ошол өзүңүздүн предмет боюнча мугалимдерге бир жардамчы болуп келатасыз. Бул китептериңиз жөнүндө айтсаңыз, анан сиздин педагогикалык карьераңызда сизге таасир берген китептер жөнүндө. Азыр сиздин ушул даражага жетип мугалим болушуңузга белгилүү бир деңгээлде кайсы бир китептердин, устаттардын таасири бар да. Ушул китеп жөнүндө да бир оюңузду айтыңызчы, анткени азыр биз жаш муундар жөнүндө айттык, баягы кыска видеолорду көргөн. Китеп окубаган муунду да көрүп атпайбызбы? Ушул боюнча көз карашыңыз. Бул китептер өзү негизи бизде математика кружогу бар да. Ар бир класска билим мектебинде математика кружогу 2 сааттан бөлүнгөн. Ошол кружокто мен эмнени өтөм, кантип өтсөм деп отуруп анан чыныгы көйгөйдөн улам жаралган нерсе да. Көйгөйгө кездешпесең, өзүңдүн жумушуңду жеңилдетүүнү каалабасаң, анда ар эмеге тоого барып бир урунуп жүрө бересиң да. Анан ошондо атайын 5-класстар үчүн кружок өтөп, математикалык машыкма, математический тренажер деп 2 тилде ошол 5-6 класстар үчүн жаздым эле. Анан ушул серияны 11-класска чейин улагым келди, бирок 7-класстан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө багыттап, ушул класстан баштап көбүрөөк түшүнүктү калыптандырсак сонун болот экен деп, анткени геометрия предмети 7-класстан баштап кирет да. Геометрия көркөм образдык элестетүүнү өнүктүрө турган илим. Ошондуктан 7-класстан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо деген ушундай бир китебибиз жарык көргөн. Бул жалаң тест жыйнак мунун ичи. Мугалимдер үчүн чоң бир методикалык эме жазгым келет да, аябай ушундай. Ар бир сабактын кандай десем, түзүлүшү, ар бир сабактагы ийне жибине чейин жазылган бир методикалык колдонмо жазгым келет. Бирок кайра эле эме окуучуга байланыштуу да. Неме мугалимдердин өзүнүн окутуп аткан окуучуларына жараша болушу керек да бардык нерсе деп кайра бул нерседен баш тартып эле жүрөм. Анткени окуучулардын дарамети балким андан жогору болушу мүмкүн. Мен түзүп койгон сабактын иштелмесинен жогору болушу мүмкүн. Балким андан төмөн болушу мүмкүн. Ошондуктан китеп жазуу боюнча ошол менде ушул 4 китебим бар экен. Сизге таасир берген китеп? Мага таасир берген мугалимдик карьераңызда. Мага таасир берген китептер Саид Чамылжанын Мугалим Данектен Токойду көрөт деген китебин. Ооба. Аябай окуганда. Ал китеп өзү конкурска коюлган маалда колума тийип калды. Бирок мен конкурска катышуу максатында эмес, китепти алганда эле ушунчалык сөңгүп кирип кеттим. Бул мени да таасирлентет да. Саид Чамылжа дагы түрк элиндеги түрк педагогдорунан кат алып, анан ошол катка сонун өзүнүн педагогикалык тажрыйбасы менен жооп бергенди жакшы көрөт да. Кат демекчи, мен жашоомдо каттардын орду жөнүндө көп эле жерде сөз кылып келатам. Анан мен дагы ушундай эмеге жетким келе берет да. Мугалимдер мага өзүнүн окуучулары жөнүндө, тентек окуучулары жөнүндө, жакшы окуган окуучулары жөнүндө кат жазса, анан мен дагы ага ушул педагог сыяктуу жооп жазсам деп эле кыялдана берем. Демек, сизге таасир берген китеп. Анда ошол китеп жөнүндө да китепте бир жакшы тема бар. Эгерде мугалимдин айлыгы $5000 болсо эмне болмок деген. Сиздин айлыгыңыз $5000 болсо эмне болмок? Ошого эле улай, сиз үчүн бул мугалимдиктеги эң чоң сыйлык эмне? Мугалимдиктеги эң чоң сыйлык негизгиси ошол окуучуларыңдын сага ыраазы болуусу. Мындан өткөн сыйлык жок. Анан ошол окуучуларыңдын ата-энеси барбы? Ошол ата-энеси дагы сенден ыраазы болсо, мындан өткөн бакыт жок да. Анткени окуучу жакшы көргөн мугалими жөнүндө үйүнө барып жакшы сүйлөп берет, эргип сүйлөп берет. Жаман көргөн мугалими жөнүндө сөз эле кылбайт. Ал мугалим барбы жокпу анын орду деле билинбейт. Эгерде окуучунун ата-энеси сени таанып, мен балам математик мугалими же кыргыз тилчи мугалими деп учурашып, сен менен баласы жөнүндө жыргап баарлашып атса, демек ал үйдө сен жөнүндө дасторкон чекесинде тема болот деген сөз да. Мындан өткөн мугалим үчүн аброй жок деп эсептейм. Жакшы. $5000 болсо айлыгыңыз. Айлыгым $5000 болсо, демек ошого жараша жашоо деле кымбат болсо керек эле. Себеби кече ошол тренингтерде жүргөнүбүздө мугалимдердин баардыгы эле биринчи суроосу мага ушул болду да.
Сингапур методикасы эле деп атасыңар. Сингапурда мугалимдердин айлыгы жогору да. Канча болушу мүмкүн деп сурашты мененчи. Аны мен бул боюнча дагы бул суроого дагы даярданып алгам. Мугалимдер баары бир бул суроону беришет. Биринчи эле критерий айлык жогору болсо мугалим жакшы сабак берет дегендиктин көрсөткүчү эмес деп ойлойм. Анткени Сингапурдагы айлыгы жогору экен, бирок ошого жараша жашоосу дагы кымбат экен. Биздеги көрсөткүчтөр баланс сакталуу. Дүйнө жүзү боюнча эң көп бюджеттик кызматкерлер мугалимдер жана врачтар. Эгерде ушул экөөсүнүн айлыгын, инфляцияны эмени, жашоо минимумун эске албай, андагы продуктлардын баасын эске албай көтөрүп турган болсо, ал өлкөдө инфляция болуп кетет. Сөзсүз жашоо минимуму эске алынып түзүлгөн эле нерсе. Биздеги айлыгыбыз азыркы менен алганда, биздеги рыноктогу баа менен алганда, демек жашоо минимумуна жете турган деп эсептелинген деп ойлойм. Жакшы. Ооба, Саитжан мырза дагы деген ошол китебинде бул тема идеяда негизинен $5000 болсо баары бир эч нерсе өзгөрмөк эмес дейт да, билесиз. Баары бир ошол мугалим ошол боюнча иштей бермек. Мугалим негизинен бир акчага анчалык жакшы мугалим да, мындай көз каранды эмес, албетте акча керек, бирок акчанын аздыгына да карабай иштей берет деген бир идеяны айтат. Абдан жакшы. Анан акыркы бир суроом болсун. Эгерде сиз мугалим болбой калсаңыз, кандай турмуш күтмөк? Мугалим болбой калсамбы? Мен мугалим болбой калсам, анда чебер болсом керек эле, бир нерселер тип, мындай ушундан дагы көп ырахат алам. Анткени кичинекейимде апам кышы менен жүн тыттырып чыкчу да. Ошо койлорду атам кыркып аткан маалда анча мынча жүндү үзүп алып өрттөйгенге дагы шашылат элем. Ушунчалык жаман көрөт элем. Кышы менен жүн тытып чыгып кетчүбүз. Анан апам ийрип, ыскыткылап, боёйт, анан кийин шырдактын бетине отуруп алып анан кийин басып чыгабыз. Көрсө, кыргыздардын, баягы айтпадыңызбы, эмне үчүн Сингапурду туурайбыз, башканы туурайбыз? Кыргыздардын педагогикасы бул ишмердүүлүк аркылуу баланы тарбиялап койгон педагогика экен да, ойлоп көрсөң. Ошол шырдакты шыруу аркылуу кыздарды сабырдуулукка үйрөтүп койгон. Анан азыр деле оюмду ушунчалык топтогум келгенде, баардык нерседен оолак болгум келгенде, сайма саям нерселерди жаратам, ошондон мындай эме алам. Эгерде мугалим болбой калсам, ушундай бир кол өнөрчүлүк менен алектенген, анан ал продукцияны элге чыгарып баары жашоо керек да, сатып ушундай бир тармакта иш кылсам керек эле. Иш кылсаңыз керек эле, бирок Кудайдын буйругу менен мугалим болуп отурасыз. Мугалим болгону дагы мыкты мугалим, учурда аябай жылдызга айланып жаткан мугалим. Мугалим боюнча калыңыз. Анткени мугалимдик кесип бул биздин баягы түбөлүгүбүзгө бүткөн кесип болсун. Ушул кесип менен нан таап жеп атабыз. Назгүл эжеке, баягы убакыт деген убакыт, бул биздин подкасттын максаты дагы көтөргөн жүгү дагы ушул билим берүү, таалим, тарбия, маданият деги эле козголбой калган тема абдан көп. Анткени азыр маектин аягында гана биз этнопедагогика жөнүндө токтолуп калдык. Этнопедагогика, балдардын тарбиясы жөнүндө. Сиз менен дагы бул маек ушул боюнча баягы токтолуп калбасын. Буюрса дагы бир убакыттар өткөндөн кийин кайра башка темаларда маектешели. Анан биздин подкасттын атынан дайыма өзүбүз максат кылып атабыз. Келген коногубузга белек берели деген ниетте бул жылуулукту кармаган термос, таалим деген биздин подкасттын логосу бар. Дайыма чекеңиздер деп ысык чай ичип, балдарга жакшы билим бериңиз. Мугалим бойдон калыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү подкастты жыйынтыктайбыз. Буюрса бул подкаст мындан кийин дагы уланат. Таалим подкастына дагы кызыктуу ушул билим берүү тармагында, таалим тарбия тармагындагы каармандарыбызды чыгарып, сиздер менен маек куруп, бир билим берүүгө, илимге өзүбүздүн салымыбызды кошсок деген тилегибиз бар.